Биз эми газ закондорунан экинчи законго келсек, бул изобаралык процесс болуп эсептелет. Бул жерде басымды биз турактуу деп эсептейбиз. Басым турактуу болгондо бизде көлөм менен температуранын ортосунда кандай көз карандылык бар? Мына ушуга токтолушубуз керек. Көз карандылыгына. Эми бул көз карандылыкты биз чыгарыш үчүн биз дагы эле идеалдык газ абалынын теңдемесине келсек, биз эки абалды алышыбыз керек. Могу сүрөттөн деле карагыла, могу жерде биз 3 абал берилген. 3 абал. Мына биринчисинде мынакей бул жерде көлөмдү карагыла, 3-өн 3 башка көлөм. Бирок молекулалардын концентрациясы бул жерде бирдей болуп эсептелет. Ошондо мына биз экөөнү алалы, биринчи менен экинчи. Биринчини ала турган болсок, бул жерде басым өзгөрбөйт, а көлөм болсо өзгөрөт. V1 дейли, М бөлүнгөн М, R, T1. Бул биринчи үчүн жаздык. Бул биринчи цилиндр үчүн жаздык. Эми андан кийин экинчи цилиндр үчүн жазсак, P2, өзгөрбөйт, P2, V2 барабар М бөлүнгөн М, R көбөйтүү T2. Температура өзгөрдү. Биз себеби мынакей цилиндрдин астына жылуулук берип атабыз. Температурасы өзгөрүп атат. Анда дагы эле биз математика эсептөөлөрү менен ала турган болсок, барабардыктын бир жагына биз өзгөрүлмөлөрдү топтойбуз, экинчи жагына өзгөрүлбөгөн турактуу чоңдуктарды топтойлу. Анда бул жерде V1, T1ди бияка алып өтсөк, бөлчөктүн бөлүмүнө, анда М бөлүнгөн М, бул жерде R, анан P. Экинчи учурда дагы V2, T2, биякта дагы турактуу чоңдуктар М, R, басым, биякта басым өзгөрбөйт. Эми бул жерден дагы бир нерсени айтып кетиш керек. Могу эки цилиндрдин ичиндеги биз массасы өзгөрбөйт. Массада турактуу. Себеби биз айтканбыз, бул эч жерден чыгып кетүү жери жок газдын молекулаларын. Анан моль масса, биз айттык, моль масса бул заттын тегин көрсөтөт. Газдын теги. Бул газдын теги дагы биз эксперимент кылып аткан учурда өзгөрбөйт. Ошондуктан булар дагы турактуу болуп эсептелет. Анда карагыла, эгерде барабардыктын мына бул жагы экөө тең бирдей болсо, мынакей барабар, анда V1дин T1ге болгон катышы барабар V2 T2 болуп эсептелет. Башкача айтканда, көлөмдүн температурага катышы дайыма турактуу чоңдуктарды берет экен. Анда V'нын T'га болгон катышы, муну дагы биз турактуу константа деп койсок болот, же эмесе V барабар константа көбөйтүлгөн T. Мына бул процессти биз изобаралык процесс деп атайбыз. Изобаралык процесс. Эми бул жерде бара деген, бул жерде басым дегенди түшүндүрөт. Барос бул басым. А изо деген мурун айтканбыз, изос деген бул бирдей. Ошондон бул процессти биз изобаралык процесс деп атайбыз. Эми бул жерде карагыла, мына могуреки сүрөттө келе турган болсок, бул жерден эгерде биз канчалык температураны жогола турган болсок, сырттан температура жылуулук берип жогола турган болсок, газдын көлөмү ошончо көбөйүп атат, карагыла. А бирок эми биз бул жерден эгерде айталы, биз температураны 2 эсе көбөйтүп койсок, мисалы температурабыз T1 деп коелу, экинчибиз T2биз мурункудан 2 эсе көбөйүп кетсе, анда биздин көлөмүбүз дагы V2биз, мисалы V2биз дагы сүрөттөн көрүнүп турат, 2 мурунку караганда 2 эсе көбөйүп кетип атат. Эми бул жерден катышын алып көрөлү. Эгерде катышын алсак, анда V1 T1 дейли, анда бизде V2биз болсо 2V1 болду. Ал эми температурабыз болсо T2биз 2T1. Бул жерден карагыла, кайра эле 2 кыскарып кетип, карагыла кайра эле бизге V1 T1ди берип атат. Мына бул математикалык эсеп менен. Башка айтканда, биз температураны канча эсе көбөйтсөк, көлөм дагы ошончо эсе көбөйөт. Эми муну биз турмуштан деле, мисалы, турмуштан биз топ же шаарды көп мисал келтирип атабыз. Мына мисалы шаарды ала турган болсок, мына жерге шаарды
алдык деп мына ичинде молекулалар жайгашкан. Молекулалар. Эгерде биз муну сырттан басымды өзгөртүш үчүн биз билебиз, мурунда айтканбыз, басым бул концентрациядан анан температурадан дегенбиз. Концентрация бул молекуланын саны. Биз сырттан эч кандай молекуланын ичине кирбей эле, эгерде биз муну ысык жерге коюп кое турган болсок, ысык жерге коюп койгон, анда мунун көлөмү мындан да чоңоюп калышы мүмкүн. Себеби биз карагыла, биз көлөмүн мына бул кандайдыр бир Q деген жылуулукту алды. Мына шар мурунку караганда көлөм мурункуну биз V1 десек, бул болсо V2 болуп эсептелет. Бул эмне эсебинен болду? Биз муну эсеби бул сырттан биз жылуулук температуранын эсебинен көлөмү көбөйүп атат. Эми биз графикте кандай алып көрсөтөбүз? Графикте көрсөткөндө биз графикти ала турган болсок, бизде өзгөрүп атат көлөм менен температура. Мына биз бул көлөмдө блокту температура деген турган болсок, бул жери 0, анда бул жерден үзүк кылып мына бул жерден ары кетет дагы момундай сызыкты алабыз. Могу үзүк сызык эмнени көрсөтөт? Биз эч качан абсолют температурабыз бизде Т0 болушу мүмкүн эмес. Ошондуктан 0 биз бул жерден алган жокпуз. Абсолюттук 0 деген биз билебиз, биздин Цельсий градус боюнча бул -273 градус Цельсийни көрсөтөт. Мындай температура биздин жер планетасында жок. Ошондуктан биз 0дон баштаган жокпуз. Кандайдыр бир мейли айткан могу жерде 300 Кельвин деп коелу. Мына бул жерден карагыла, температура жогорулаган сайын көлөм дагы көбөйүп атат. Мына могуркиндей бизге түз сызыкты берет. Бул сызыкты биз изобара сызыгы деп коебуз. Изобара сызыгы. Эми бул законду бизге 1802 жылы мына француз физиги моу сүрөттө турган Гей Люссак бизге Люссак француз физик. Мына ушул законду бизге ачып берген. Ошондуктан бул законду биз Гей Люссактын закону деп атайбыз. Бул закон дагы бизде турмушта газдардын касиеттери боюнча техникада көп кезигет. Бул боюнча кийин да сөз кылабыз.